Assalamu alaikum, hurmattуу достор, hurmattуу шаар тургундары, hurmattуу кыргызстандыктар. Мен сиздерге азыр коопсуз шаар, анын ичинде Vega компаниясынын дагы бир мыйзамсыз иши жөнүндө пикиримди, дагы бир фактыны ачыктайм. Ошон үчүн урматтуу достор, бул баракчаны колдон келишинче бөлүшүңүздөр. Ар бир айдоочу, ар бир шаар тургуну, ар бир автоунаасы бар адам көрсүн, уксун достор. Бөлүшкүлө баарына жетсин. Мен теманы создуктурбай ток этеринен баштайын. Урматтуу достор, бул сертификат Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин астында түзүлгөн сертификация, стандартизация, метрология боюнча бөлүмдүн сертификаты. Муну 2019 жылдын 25 январында Капаров деген замминистр берип атат Vega компаниясына. Бул жерде айтып атат достор, 2 июнда 2021 жылы мөөнөтү бүтүп атат. То есть бул на 1 ай болду, просрочный 1 айдан бери мөөнөтү өтүп кетти достор. Көрдүңүздөрбү? Мөөнөтү өтүп кетти. Демек 1 айдан бери экисинен баштап ар бир жол четинде турган 3 буттуу камераларга кимде ким түшкөн болсо айыппул төлөбөңүздөр. Сотко кайрылыңыздар. Анткени булардын техникалык талаптарына жооп берген сертификаты жок болгондуктан булардын түзгөн айыппулдары негизсиз. Урматтуу достор, логически бир түшүндүрмө айтайын. Жол коопсуздук кызматы ГАИде атайын радар бар. Ошол радарларда дал ушундай сертификациядан өтөт. Техникалык талаптарга жооп бергендиги үчүн тастыктама, мындай кыргыз айтканда. Ошол тастыктамадан өткөндөн кийин, эгерде мөөнөт өтүп кеткен болсо, ошол жердеги кызматкер ГАИ көтөрүп чыккан, радарды алып чыккан ГАИ, экинчиси ошого жооп берип, дислокацияга кол коюп берген башчысы, жетекчиси түздөн-түз жооп берип, кызматтан кетет. Жоопкерчиликке тартылат. Демек, бүгүн жол коопсуздугу кызматы 1 айдан бери негизсиз дислокация бергендиги үчүн, негизсиз уруксаат бергендиги үчүн Vega компаниясына алар жоопко тартылышы керек. Жана ошолор түзүп аткан протоколдордун баарысы жокко чыгышы керек. Мен таң калам, урматтуу туугандар. Мына 3 айдан ашып калды. Журналисттик иликтөөнү жасап, атайын коопсуз шаар жөнүндө иликтөөлөрдү чыгарып атам. Дал ошол иликтөөлөрдө бир топ мыйзам бузган фактыларды ачыктап, далилдеп, коомчулукка көтөрүп чыктык. Бирок бир дагы бүгүн укук коргоо органдарынан бирөөсү кылмыш ишин ачып, бирөөсү ушул маселеге укуктук баа берүүнү каалаган жок достор. Анткени бүгүн УКМКнын 5% долясы бар, МВДнын, ГАИнин долясы бар, жергиликтүү бийликтин долялары бар, транспорт министрлигинин долясы бар, саламат сактоо министрлигинин долясы бар, жанагы айыппулдарда. Ошол үчүн булар укуктук баа бергенге кызыктар болбой атат туугандар. Мен ушул жерден прокуратуранын башчысына, андан сырткары президентке кайрылат элем. Урматтуу президент, бүгүн сиз эле долияда жок экенсиз, официалдуу. Ошон үчүн сизден үмүт кылып азыр мына ушундай башаламандыктарга укуктук баа бериңиздер. Бүгүн ансыз да карапайым элдин жашоосу күндөн күнгө, айдан айга оорлошуп баратат. Элдин жашоосу катаал болуп баратат. Экономикалык чоң кризис болду. Экономикалык чоң таңкыстык болду. Пандемия чоң кризиске алып келди. Адамдардын жашоосу оорлошо баштады. Мына ушундай акыбалда сиздер бир элдин кызыкчылыгын ойлоп, ушундай мыйзамсыз иштеп аткан компания менен келишимди жокко чыгарып, ошол акчаны мамлекетке төлөгөнгө ар бири каршы эмес бүгүн. Бирок кайсы бир жеке компания шылуундар уурдап биздин бюджетибизге жарытып акча түшпөй, ушул элдин канын кайсы бир чет элдик компаниялар эле соруп атат. Ушуга бир укуктук баа берүү үчүн
реакция кылып койсоңуз, мурдагы президенттер факты бергиле деп жүрүп, тагдыры кандай болду? Фактыларды алдын алып барып таштап аттык журналисттер, бирок маани бербей эмне кейипти кийди. Сизден дагы ушундай мөөнөтүңүз бар да, өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүз бар да, азыр чукул чараларды көрүп, ушундай акмактардын жоопкерчилигин карап бериңиз. Айыппулдарды азайсын, элдин экономикалык абалына жараша, экономикалык негиздемеге, логикага ылайык айыппулдар түзүлсүн. Ошону, урматтуу президент, сизден суранабыз. Урматтуу достор, ушул кайрылууну, ушул мыйзамсыз кадамды ар бир айдоочу көрүш үчүн таратканга жардам бериңиздер. Ушул баракчаны ар бир айдоочу көрсүн, ошого мүмкүнчүлүк түзүп бериңиздер. Колдон келишинче таратыңыздар, достор. Мен бир гана азыр үмүтүм, бир гана ишенимим бул карапайым эл болуп атат. Элге ушундай чындыкты, элге ушундай адилеттүүлүк, мындай адилетсиз иштер болуп аткандыгын ачыктап чыгууну каалап, башыбызды канжагага байладык. Бизге Вега компаниясы көрүп атасыздар, түрдүү кол салууларды кылып, жеке коркунучтарды туудуруп, коркутканга аракет кылып, андан сырткары сотко берип, түрдүү ыкмалар менен мени бүгүн чабуулдарды кылып атат. Ошон үчүн менин таянарым биринчи Кудай, экинчи карапайым эл, биздин журт. Ошон үчүн баарыңыздарга кайрылам, урматтуу достор. Жапатырмак биримдикте ушул нерсе менен чогуу күрөшөлү. Мына кимде ким дагы бир жолу кайталайм. 2-июндан кийин 3 буттуу камерага түшсө, бул негизсиз, мыйзамсыз. Анткени алардын экономика министрлигинин астында түзүлгөн сертификация борборундагы мөөнөтү бүткөн. Ошон үчүн алардын техникалары талапка жооп бербейт деген сөз. Мунун мөөнөтү экисинде бүтүп атат. Ошону таратыңыздар, достор. Ар бири уксун, көрсүн. Аягында айтарым, укук коргоо органдары укуктук баа бергиле. Ушул иштер боюнча жалпы каттоо журналына каттагыла. Жана ушундай мындай бир кыргыз элин тоготпостукка, кыргыз мыйзамдарын тоготпостукка салып аткан компанияга жоопкерчилик карагыла. Кимде ким ушул маалыматты көргөн, уккан болсо, башка укпаган, көрбөгөндөргө жеткизиңиздер. Биздин YouTube'дагы, биздин Facebook'дагы, Instagram'дагы баракчаларыбызга катталыңыздар, достор. Кудайым буйруса баары жакшы болот. Баарыбыз биримдикте, ынтымакта ушундай акмактар менен күрөшөлү. Баарыңыздарга чоң рахмат.